Борбор калабызда кезектешип Манас айтуу иш-чарасы уланууда. Манас жолу улуу жол. Анын кеңдиги бир башка, тереңдиги бир башка болсо, узактыгынын такталган чеги жок. 1936 жылы айтылганда 84514 сапты түзсө, 1952 жылы 19413 сапты, ал эми 1964 жылы 11971 сапты өзүнө камтыгандыгы айтылып келет. Ал эми Илимдер академиясындагы Манас эпосунун варианттарындагы жалпы сөздүн саны 10 миллиондон ашат деген маалымат бар. Саамалыкка сан миң сапты боюна батырган, улуу өнөрдү аздектеген залкар манасчылардан тартып жаш манасчылар, Манаска жаңыдан кызыгып айта баштагандар катышышты. Айтымында Манас айтып манасчы болуу оңой эмес. Ага да бир топ эмгек, тажрыйба керек. Мындай иш-чаралар жаш манасчылар үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүүдө. Biz жаңы студент болуп келген убакта Манастан биз курдуу жаштар такыр алыстап кеткен. Азыр Кудайга шүгүр кичине болсо дагы илимдүү, билимдүү жаштар мындай изденүү болуп, кайра өзүн өзү тааныгысы келип, өзүн өзү билгиси келип, тарыхын издеп, баянын издеп, өзүнүн ким экенин издеген жаштар көп. Байыркы тарыхына, азыркы тарыхына кайрыла турган болсо, сөзсүз Манаска кайрылат да. Негизи манасчылар чектелбеген убакытта өзүнүн канча саатка же канча күнгө чейин Манас айтала турганын билип, бугун чыгарып, тапталып, такшалып турушат. Ошол эле учурда заманга, бүгүнкү абалга ылайык коомчулуктун көңүлүн Манас баянына буруп, аны уга билүүгө үндөп, жан дүйнөгө тийгизген таасири менен толкундантып, ойго салып келет. Анткени манасчылыктын руханий азык берүүчү касиети зор. Kulaklar çabuk, hoşu gezdi, baykasan bayağı turmancı gibi, özü sürüp, kalkan kezekin. Негизи Манасты күндө айтып туруш керек да. Анан ошондо элдин дух койгонот, эл өзүнүн жолуна түшөт, салтына түшөт, эл атабадан келаткан улуу жолго түшөт. Ар ким өзүнүн таанып, өзүнүн касиетин ойготуп, Манастын жөн эле бул Манас эмес, Манастын бул илим экенин, Манастын бул атабадан келаткан ушул чоң илим экенин түшүнүп, эл ынтымакка келет. Патриоттук сезимдерибиз ойгонуп, жакшы бир таасирлерди ала алдык десем болот. Манастан ушундай жерлерде, мындай эл көп топтолгон жерлерде өсүрүлүшү эң жакшы деп эсептейм. Манаста жан дүйнөгө азык болчу, рух дүйнөнү байытчу көптөгөн талим тажрыйбаларды ала алдым. Манасчыларды көптөн бери эле көрүп жүрөм, аларды угуп жүрөм. Бирок канча дагы бетме-бет кездешип, алар менен баарлашуу мен үчүн абдан сыймыктуу болду. Манасчылардын көбөйүп атканы аябай мени кубандырат. Аябай ушу манасчыларга Алла Таалам дагы касиет берип, жакшы манасчыларыбыз көбөйөрсүн деп мен Кудайдан тилейм. Ар бир манасчынын өзүнүн жакшы айткан темасы болот. Калган эпизоддорду талантына жараша коюлуштуруп, уйкаштырып, сүрөттөп, жамактап айтат. Албетте, арасында жаттап алган даяр темалары көп. Бирок өз дараметине таянып айтууга туура келген учурларда кырдаалдан чыгуу оңойго турбайт. Андыктан Манасты толугу менен окуп, жаттап тим болбостон, түшүнүү менен жан дүйнөгө азык катары ала жүрүү зарыл. Китеп Манасак болуп, балдарга китеп жарайт береке, китеп жарайт береке. Кундуз Пегарстанова, Абдуллас Усенов, Кутмантан программасы.